Mına жақында bizde көп жылдан beri қозғалып келатқан eşek мәселесі қайрадан жаңыра баштабады. Bu 30 жылда эмнени көрбөдү? Шорду кыргыз. Шорду кыргыз деп айтса болот да. Эми бул эшек деген сөздү алалычы, этимологияны өзү эшек деген. Бул эшекти өзү кыргыздар эшекти güç adal sütü aram деп айткан. Эзелтен ушундай накыл сөзү бар кыргыздын. Анан дегеле эшекти кыргыздар колдонгон эмес, мал катары. Бул кийин пайда болду. Кыргыз деген камбар ата тукуму менен киндиктешели да. Биз мындай тарыхыбызды карай жүрсөк, намыс арыбызга келсек деген сөздү айтам да. Бул эшек деген маселени ilgeri meyimden bir 10 yıl çabuk etti. Ruslan Toyçubekov деген din uağında Kırgızım de öyle kıykırıp çıkan bir patriot var. Ruslan Toyçubekov деген. Al bir jolu mana o Түштүк дарбазасында паркта аксакалдар менен жүрсөм, ошол Ruslan Toyçubekov ошол жерде басат экен. Анан Кушчубек Чалданбаев деген bir аксакал бар, таластык. Basmakom'dun жетекчиси болуп жүргөн киши да. Ошол жетелеп келди Ruslanды. Ай, мына сен жана эшек маселесин айтып атасың, мына аксакалдар кайт. Мага айткан деп. Анан ал жерден ал Ruslan өзү кичине мындай келегейлек сүйлөчү. Ал кесинде Бакиевдин жанындап жүргөн киши да өзү. Анан ал илгери комсомолдун жетекчиси болуп жүргөн жигит. Анан кыскартып айтканда ал киши эшек мен сарайымды бергем арендага, тиги бу дей баштады. Мурат деген bir аксакал бар болчу. О энеңде бүтүрүп эле ошол жерден сөктү. Ошол 85-теги аксакал. Ай, сен эшекке кыргыз койгузуп сал эшек детине. Анан быдылдайсың. Экинчи ушул парктан көрсөм шираңнан кырып жерге чыгам. Деди эле өзү балбан киши болчу, тиги палбан киши. Ошол 3 күндөн кийин Ruslan Toyçubekov өзү да bir кандай bir финансовый махинация ана мына деп туруп качып кетти деген информация тарап кетти да. Андан бери мен Toyçubekov жөнүндө мен уга элекпин. Ошондо bir эшектин эти жөнүндө, эшектин этин Кытайга сатпай эле кыргыздарды жедирген жөнүндө сөз болгон. Мына бу Шайлообектин эмнеси деген ашканаларда, анан эмне деген ашканаларда ошо эшектин этин кыргыздар жеген. Бул факты өзү. Эшектин этин кыргыздар жеген. Жедирген ошондо. Андан кийин ал унутулуп калды эле. Андан кийин анан мынабу Атамбаевдин убагында тетиги Ноокат тараптан bir эшектердин жүздөгөн эшектер багылып аткан bir ферма жөнүндө тарткан bir эме чыгып калды. Ал депутат, ошол кездеги депутат Төрөбай Зулпукаровдук экен деген сөз чыкты. Ал эшектер эмне болду, кандай жабылды, бат эле жабылды, жок болду эми. Андан кийин анан мына кечөө жакында коопсуздук кызматкерлер кармабадыбы жанагы Кабминдин орун басары Арзыбек Кожошовдун биринчи орун басары Арзыбек Кожошовдун жардамчысы, кеңешчиси мурдагы кезинде ошо ветеринарды көзөмөлдөп жүргөн жетекчи экен, ал экс жетекчи экен өзү. Ошо жигит Кытайларга баланча эшек сатам деп баланча доллар, миңдеген доллар алган факты жөнүндө 70 миң ачыкка чыкты да. Мунун өзү эмнени айтат? Мунун өзү кыргыздын ушунчалык bir ıplas işlerге ушунчалык кыргыз малынганын айтат да кыргыз эли. Бу кыргыз эли өзү таза эл болгон өзү. Биз эми таза эл деп нурдан бүткөнбүз, күндөн бүткөнбүз деп жөн эле мактанбайлы. Бирок таза көчмөндөр деген өзү таза эл болгон өзү биздин ата бабалар. Ошонун жылкынын этин жеген, койдун этин, ал жана карган, ooрлуу, ылаңдуу эттерди жеген эмес кыргыз эли өзү. Тынчкестерде. Албетте согуш мезгилдеринде өзү төмөн болгондур, кыйынчылык кездерде. Эми bir эшек хикаясын айтайын. Мынабу мен Ошпедин үстүндө бүтүргөм да.
Anam 1970 yılların başında bana öyle anda Sovet rayonu oldu. Karagılca rayonuna Kadir Akın Bazarbayev degen birinci sekreter olup bargan. Özü narımdık bolçu. Ben ama tuğansı aytып atkan jokmун. Al Kutuzov dep koyçu birgösü emeden salıngan kişi. Oşo kişi varsa жалаң эле эшек минип жүрөт дейт кыргыздар. Анан кармак алып айтат экен да, эмне бүт эле эшек минесиңер, ала топ кийесиңер деп, анан ошо киши калпак кийгизип, эшектерин сайгаттырып, анан тиги ат мингизген да. Бул факт өзү, жаңы факт болгон. Кыргыз деген ат минген. Кыргыз мына улак чапкан эл болгон. Кыргыз деген ат жалында шамалдай ойногон эл болгон да. Анан ушу эшектин этин эми кыргыздай таза эл деген малдын дагы жанагынча эмнесин чочконун этин жеген эмес. Ал мусулман боло электе эле чочконун этин жебеген эл өзү. Балыктын этин жебеген эл өзү. Оңой менен. Түрлүү чаян паянды жана Кытайга окшоп эле көрүнгөн нерсени жей берген эмес кыргыз өзү. Таза эл болгон да кыргыз өзү. Эми ошо эшек бизнес жасап калгандан кийин өлгөнүбүз ошол да, мындай айтканда, орой айтканда. Эми ушулдагы тамыр үзүлбөй азыркыга чейин келатканы, эми бир чети мына азыр коопсуздук комитетине ыраазы болосуң, ушулардын бетин ачып атканда. Жакшы ачыш керек муну. Мунун тамырын кыркыш керек, эшек маселесин. Аны кайдан билебиз биз азыр? Ошол эшектер бул жерде дагы эле кафелерде, дагы эле шишкебек болуп, шашылык болуп желип атканын кайдан билесиң сен? Эшектердин. Эми Кытай деген ал миллиардтаган эл экен өзү. Атам замандан эле улуу манаста айтылып турат Кытай. Ит жери, бит жери Кытай деп ошондо эле айтылган. Кайсы кылымдарда эле ошондой эл болгон алар. Анан эми бир кыргызбыз да. Аз элбиз, аз болсок да таза элбиз. Сөгүз таза тандап жеген эл элек. Анан бүгүн ушинтип эле ботко болуп аралашып, шунун баарын тамырын кыркуу керек. Эң туура кылып атат Коопсуздук комитети. Рахмат айтам мен. Керек болсо ошол кишилердин өзүн эшектин ордуна ошол тиги жана туура айтып атат эл. Кытайга өткөрүп жибериш керек барып. Кытай каалашынча кескилеп ар жакка жок кылсын. Бул өзү эшек деген ушундай икая да. Эшек деген бул теманы токтотуш керек, үзүш керек кыргыздын тарыхынан. Антпесек өзү биздин ата бабалардын арбага кечирбейт. Эшек маселеси боюнча. Эшектин эти деген анан бизде кийин мына өзү Ала Тоо деген мекенибиз 94% тоодон турат. Аркырап аккан суулардан турат. Мен мына Меккеге чейин бардым көчмөндөр оюндары менен. Улуу Арабияны көрдүм, мына Турцияны көрдүм, Казакстандын көп жерин кыдырдым. Ала Тоодой тунук, суулары тунук. Ала Тоодой чөптөрү жапжашыл. Ала Тоодой тиги арча карагай ушундай жайнап турган жер бейиштин төрүндө биздин жердей жер жок да. Анан ушул жерде эшектин маселесин көтөрүп отурсак, шармандабыз ошода, шермендебиз чыкты деген сөз да. Муну ушул Коопсуздук комитети шу менен тамырын кыркыш керек да. Анан эл эң туура коюп атат. Ал жардамчысын каяктан бул кадр деген тандаганды билбейби азыр. Илгери Советтер Союзунда кызматкаларда Тайеке Жээнин өдө архивден казып чыкчу. Азыр жөн ала береби? Булар акча берсе же бир Тайеке Жээн тааныш билиш болсо ала береби? Ал Арзыбек Кожошев өзү отставкага кетиш керек да бул маселе боюнча. Кетиш керек, уялып эле, кой деп эле. Кызмат табылат кара жерге. Намыс, кыргызда намыс өлтүрөт. Бизди намыс өлтүргөн. Ошон үчүн буну менимче ушул Камчыбек Ташиев буну эсине алып токтотуш керек буну. Ошондо элдин алкышы ээ болот. Менимче ушундай.